Араван районунун эли менен жолугушууга келген Өнүгүү прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев ашыкча сөздү токтотуп, бүгүнкү күндөгү абалдан сөз баштады. Төмөн маяна, бала бакча тартыштыгы, айылдын инфраструктурасы кейиштүү экендиги жашыруун эмес деген Төрөбаев куру сөз эмес, натыйжалуу иш менен элдин алдына чыгууну туура көргөндүгүн белгиледи. Той берип атабыз, кредит алып, балабыздын контрагын төлөп атабыз, кредит алып, кызыбыз чоңоюп калса турмушка чыгайын десе, ушунун тоюн берип атабыз. Мына ушинтип баардыгыбыз кредитке жашап калдык. Бирин-бири караган заманда Өнүгүүнүн жолдору катары айыл чарбасын алдыга жылдыруу максаттуу экендигин Төрөбаев белгилейт. Ал үчүн айыл жергесиндеги дыйкандарды колдоп, аларды чарбалык техникалары менен камсыз кылуу керек. Араван аймагына жаз эрте келип, баба дыйкан бир жылда 2 жолу түшүм алат. Бирок техниканын тартыштыгынан жана кымбаттыгынан дыйкандар 2 түшүм эмес, бир жолу дагы тыңдап түшүм албай калып жатат. Мына ушулардан мен айыл чарба министрлигине айттым. Айналайында, мына биздин элдерибиз, биздин дыйкандарыбыз техника менен кыйналып атышат. Жөнөкөй карапайым дыйкан $20,000 тракторду ала албайт резинке. Ошо МТС'терди түзөлүп, МТС'терди түзгөндөн кийин ошо карапайым дыйкан келип, МТС'тен техниканы алып, өзү жер иштетип, кайра МТС'ге кете берсин. Элдин талабын эске алып, эми Ош шаарындагы МТС'ти кеңейтүү жагын Өнүгүү прогресс партиясы демилгелеп жатат. Ага ылайык станцияда техникалардын саны көбөйүп, облус аймагындагы дыйкандарга кызмат кылат. Бир 15 жакын техника көбөйтөбүз, 15ке. Ошол техникалар келип силердин баягы Аравандын баягы эң жазгы талаа жумуштары биринчи башталат экен. Ошо биринчи техникалар Араванга келет дагы, анан кийин Кара Суу менен ошо мына жака өтүп кетет. Мына ушундай жумушту аткарабыз. Бул чоң МТС бар жолу ал жерде. Сел тиги айдоодон баштап комбайнга чейин ушул МТС'тер болот. Мына бул мен сиздерге сөз берип атам урматтуу. Эл менен жолугушууда жүрөк кан тамыр ооруларынын өсүп жаткандыгы дагы айтылды. Жылда Кыргызстанда 18.000 адам жүрөк илдетинен көз жумат. Бул согуш жүрүп жаткан аймактагы курмандыктардын статистикасынан кыйла жогору. Саламаттыкты сактоо тармагына да кол кабыш кылган партия ооруканалардын шартын жакшыртууга өзүнүн салымын кошуп келет. Бүгүн Араван райондук ооруканасында болуп, ал жердеги абал менен таанышып чыккан Бакыт Төрөбаев кем каржысын толуктап берүүнү убада кылды. Азыраак болсо да ушу жардам көрсөтүп кеткендерине мен рахмат айтам. Иштери ийгиликтүү болсун, ушундай жардам колдоочу депутаттарыбыз көп болсун деп суранат элем. Мындан тышкары бүгүнкү жолугушууда Араван районундагы социалдык көйгөйлөр көтөрүлдү. Ноокат Маңгыт жолунун жамандыгына арызданган элдин талабын Төрөбаев тийиштүү кызматтарга жеткирүүнү убада кылды. Таза суу жок айылдарындагы маселеси жакын аралыкта чечилерин айтты.